Акжол мырза боюнча эми баарыбыз билебиз канчалык жетишкендиктерге жетишип, Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстан ушу Ош шаары ар дайым ушул канчалык турнирлерде катышпасын, биз ушул карап, биз колдоп, ар бир жетишкендиктерге биз ушунчалык кубанычта болгонубузду биз белгилеп кетишибиз керек. Бул жерде Акжол мырзанын эң жакын адамдары отурат. Спортко жакын адамдар Шайгүл Карбекович өзү биз эс тарткандан бери ушул спорт тармагында жүрүп, канча азыр спорт чеберлерин чыгарып жүрөт. Эң негизгиси ушул Акжол мырзанын үйүндө эң чоң тарбия алган жерде мына аксакалыбыз өзү келип отурат. Акжол мырзанын өзүнүн бир туугандары отурат. Бул жерде үй бүлөнүн тарбиясын алган бала кийин ушул Кыргызстандын чоң жетишкенге жетишкен деп мен ушул ишенич менен айтып кетким келет. Ош шаарынын тургундарынын атынан, Ош шаарынын мэрі Талабек Насырбековичтин атынан, экөөбүздүн атынан жана Ош шаарынын мэриясынын атынан ушул куттуктап коюунга уруксат этиңиздер. Sporcularda tarbiyalananda küçün ele emес, аларды мамлекетти сүйгөнгө, патриоттуулукка дагы тарбиялайбыз. Мамлекет, өкмөт, биз жогорку кеңеш спортко көп көңүл бурсак, мындай Акжол Махмудовдой даңкы даңазаланган, биздин мамлекетти дүйнөгө даңазалаган баатырлар пайда болот, тарбияланат, өсөт. Мен сексенде ödüm. Dağla şükür, elde olduğuna girip, elde böyle Kırgızistan'ımızın bayrağını bundan da yukarı götürüşüyor. Bu benim de cekem benim baldarımız, el Kırgızistan yurtumuzun baldarı.